Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибизди баштайбыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын шахмат боюнча Федерациясынын президенти Милан Турпанов. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Милан мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына акыркы жылдары биздин Кыргыз Республикасында спорт тармагында бир топ өсүп өнүгүүлөр болуп атат. Акырындап десем дагы жаңылышпайм. Анын ичинде волейбол, дзюдо, күрөш жана бир топ дагы биздин улуттук олимпиада комитетине тиешелүү спорт тармактары өздөрүнүн жакшы ийгиликтерин көрсөтүп жатышат. Эми өтө көп деп айта албайм, бирок азаздан жеңишке жетип келе жатабыз. Мына сиз жетектеген шахмат федерациясы дагы бул биздин өлкөдө сүйүп ойногон, кызыккан өкүлдөрүбүз көп оюндардын бири. Ушул шахмат боюнча коомчулукка азын улак сөз кылып берсеңиз. Чоң рахмат. Биринчиден, ассаламу алейкум, урматтуу элим. Сиздерге рахмат, ушундай көңүл мамилеңиздерге рахмат. Шахматтын азыркы убактагы абалы боюнча айтсак, Кудайга шүгүр, шахматыбыз өнүгүп келатат. Азыр кызыгуу абдан көп. Биз эң негизги ушул чоң бир мындай уран болуп койгонбуз. Эң башкы ушу эң негизги өзөктүү инвестиция бул биздин балдарыбызга, биздин келечегибизге. Биздин ушу келечегибиз акылман ойлонгон балдарыбыз болсо, Кудай буйрса, Кыргызстандын келечеги кең болот. Ошо менен бирге азыр идеология катары берип атабыз. Ошо денесин жакшылап, сак кармап, бекем кармап, денесин тарбиялап, ыймандуу болуп, ата энесин угуп, мектепте билим алса, ушу чогуу комплекстүү түрдө биз шахмат федерациясы салым кошуп атабыз. Комплекс түрдө карасак, ушундай муунду өстүрсөк, Кудай буйрса, Кыргыз мамлекетинин келечеги кең болот деген ойдобуз. Азыркы учурда ушу ата энелер көп нерсени түшүнүп, шахматтын пайдасын, шахматтын керектигин түшүнүп атат. Ушу акыл эс, эс тутум, жана логика деп коет, алдын ала бир нече кадам санай билүү, негизи эле ушу турмушта көп нерселер бар да, ак кара дегендей, арам адал. Ошонун баарын шахматка мындай айкалыштырып, мындай тарбиялап, багыттап, таптасак болот да балдарыбызды. Ошонун баарын азыр Кудай буйрса түшүнүп, элде түшүнүк пайда болду. Ушу ата энелер көп. Ошо менен бирге биздин мугалимдер теңдер жетишпей калды. Ачыгын айтыш керек. Азыр мына акыркы биздин Кыргыз мамлекетинин биринчилигинде балдар арасында 6-нан 18 жашка чейин 530 бала ойноду. 530 бала бул абдан көп, мындай тарыхта болгон эмес. Анан бул чектелип мындай өткөн балдар. Андан сырткары да мелдештерде ойношуптур, ошо кирбей калгандар. Негизин айтсак, азыр шахматтык бум болуп атат. Шаарда айтсак шахматтык бум. Буга эми ачыгын айтыш керек, мамлекеттен көңүл жакшы эле, көңүл түз. Мурда экс-президент Алмазбек Шаршанович ушу президенттик кубогун колдоп берген, 4 жолу өткөргөнбүз. Азыр Кудай буйрса, жаңы президентибиз Сооронбай Шарипович менен март айында дагы чоң кубок өткөрөбүз. Бизге 2 жолу көп жолку дүйнөлүк чемпион Анатолий Евгеньевич Карпов келип кеткен. Ал дагы бир чоң түрткү болду. Анан эң негизги мындай өзөктүү багытыбыз бул билим берүү системасына кирүү. Шахматты сабак катары киргизүү. Ошол жагынан азыр чоң мындай көз караштарыбыз бар, үмүтүбүз бар. Ушу азыркы убакта билим берүү министри менен чоң меморандумга кол койдук. Ошонун негизинде андан кийинки кыймылдар болот. Биринчиден бул Ошто жана Бишкекте пилоттук классты ачуу. Андан сырткары Арменияда ушул шахмат сабак катары киргизилген. Ошол жака ушу бир чогуу жакшы делегацияны билим берүү министри менен чогуу барып көрүп, ошол жактан тажрыйбаны көрүп, кандай башталган, кандай негизде өнүккөн, кантип ушу улуттук кызыкчылык деңгээлине алып чыккан шахматты. Анткени бул биздин монубузду багытташ, тарбиялаш бул улуттук кызыкчылык деп эсептейм. Ушул деңгээлге кантип алып чыккан, жана педагогдорду, мугалимдерди кадрдык маселени кантип чечкен, кандай методологияны кантип чечкен, ошонун баары мындай жалпылап, мындай конкреттүү түрдө мындай жыйынтык отчет катары коомго, министрликке, өкмөтүбүзгө, парламентибизге алып келген деген оюбуз.
Анан ошол негизинде акырын жылып, мен ойлойм ушу 2000 Кудай буйрса ниетибизге жараша, Кудай Тааланын буйругу менен 2020-жылы ушу толук кандуу киргизгенге аракет кылабыз. Ушу сиздин байкоо жүргүзгөнүңүз боюнча бизде Кыргызстанда кайсы курактагы жарандар көбүнчө ушу шахматка кызыгышат? Эми шахмат азыр мындай жашарып атат десек болот го дейм, ошо кыргыздын туура сөзүн азыр жаштап албай атам. Неметип 4 жаштан баштап бере башташты. Бизде Бактыгүл Теленбаева деген жакшы эжебиз бар, мугалим, ошо чоң борбор ачкан. Аякка азыркы учурда 4 жаштан баштап ала баштады. Азыр аякта 250 бала машыгат ошо шахмат боюнча. Негизи шаар боюнча мен айта кетейин, бир 50-60 машыктыруучу бар. Шаар боюнча бир 2-3 миң бала жөн эле машыгып атат да. Анан бул абдан чоң мындай бум болуп атат, көрсөткүчтөр болуп атат. Бул эми массалык жактан. Анан жалпы көрсөткүч, спорттук көрсөткүч катары айта кетсек, эми ошол эле Тромсо шаарында дүйнөлүк шахмат олимпиадада тарыхта биринчи жолу ушу эркектер курама командасы алтын медаль, С группасынан алтын медаль алып келген. 174 өлкөдөн 34-чү болуп келдик. Жалпы көрсөткүч боюнча бул артыбызда Казакстан да бир топ мамлекеттер өнүккөн, шахмат жагынан өнүккөн мамлекеттер, бул биринчи жолу тарыхта болду. Биздин балдарыбыздын өнүгүшү деп ойлойм. Анан акыркы мына көрсөткүчтөрдү айтсак, бул Руслан Сезбеков жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөткүлөп атат. Султай Чыңгыз ушу жанагы дүйнөлүк чемпионат мектеп окуучулар арасында тарыхта биринчи жолу коло медаль менен келди. Бул тарыхта чоңдордагы дүйнөлүк чемпионатта кичке балдар арасында да эч ким көрсөткүч мында. Азыр ал батырыбыз 7 жашта, Кудай буйрса аны да таптап атабыз, колдоп атабыз. Руслан Сезбеков баштап келген ушу мекендештер оюнда Казан шаарында. Аякта ушу мен айта кетейин, эми Кыргыз мамлекетинен артта калган 2 мамлекет болду. Биринчи орунду биз алдык, экинчи орунду Россия, анан Израиль. Анан бул өзү эле атап тургандай, бул биринчи жолу тарыхта болуп атат. Бул да бир жакшы көрсөткүч. Бул эмнени билдирет? Бул Кыргыз мамлекети, кыргыз жаш балдары, кыргыз муунубуз баардык жагынан таланттар бар да. Бизге азыр Кудай буйрса ушу мамлекетибиз менен, коомубуз менен жакшынакай шарт түзүп, багыттап берсек, балдар өздөрү Кудай буйрса жакшынакай көрсөткүчтөрдү көрсөтөт. Кыргыз желегин жакшылап желбиретип атышат, анан мындан да желбиретет деген ойдомун да. Ошол сөзүңүз каралды, жогору жакта айтылып өткөндөй 3 жыл мурда ошо Тромсо шаарында Норвегияда өткөн бүткүл дүйнөлүк шахмат олимпиадасында бир башка чет мамлекеттик инвестор дейбизби же колдоочулар дейбизби бир топ инсандар менен жолугушуу болгон экен. Ошол жолугушуулар кандай жыйынтык берди? Же ал жерде мындай бизге жардам бериле турган финансы жөнүндө каралган жок беле, жөнөкөй эле кезигишүү эле? Эми негизи биздин бирден бир ураныбыз сабыр, ниет, аракет. Ар бир жерден биз аракет кылып, жолугуп, жардамдашып, эми жардам сурай бергенде да мындай неме экен да, мындай жардам сурай беришет. Биз мындай кызматташканда кандай? Биздин көлүбүз бар дейт. Көлүбүз, керемет көлүбүз бар. Ошол жакта чоң мелдештерди өткөрө алабыз. Бизде мондой мүмкүнчүлүктөр бар. Балдар менен, командалар менен алмаштыралы. Бизге мондой мугалим керек. Техникалык мындай шахмат аспаптары деп коет, жана саат болобу, шахмат болобу, ошондой кичине жетишпегендигибиз бар дейбиз, ачык эле. Аны өтө эле мындай кол суна бергенде болбойт. Биз мындай тең тайлашып сүйлөшкөнгө, тең аталаш болуп сүйлөшкөнгө азыр дереметибиз, Кудайга шүгүр. Ошондон баштаганбыз, мындай партнерлук негизде. Бизде кичке болсо да мындай өзүбүздүн багытыбызда улуттук кызыкчылыкты биринчи орунга коебуз. Анан ошол жакта мисалы Орус шахмат федерациясы менен бир кызматташуу келишим түзгөнбүз. Ошо Актур деп коет, Белая ладья деп, бул Советтер Союзунан келаткан. Ошонун негизинде бизге мындай балдарыбызга жардам көрсөтүп келе жатат. Ошо жыйынтык чыкты. Андан сырткары Азиялык шахмат федерациясы менен тыгыз иштейбиз. Аяктан дагы мындай инвентарь жагынан, ошо шахмат жагынан бизге жардам келип турат. Анан мен эми ачыгын айтып коеюн, өзгөчө мындай мекенчил болуп кетпейин. Биздин баардык мүмкүнчүлүгүбүз өзүбүздө бар. Эми Кудай Таалам берген
6 миллион элибиз бар, 198 чарчы километр жерибиз бар дегенде, мен ошон үчүн мен ойлойм, бизде баардык мүмкүнчүлүктөр бар. Өзүбүздү мындай багып, өнүктүрүп кете алабыз, жогоруда айтып кетпедиңизби, жанагы өнүккөн өлкөлөр деле биздин артыбызда калды деп. Мүмкүн биздин кыргыз балдарында бир туаса талант бардыр шахмат боюнча. Андан кийинки сурообуз, биз мен жакындан бери эле бул программа менен таанышып, ушу кызыгып калдым. Шахмат оюнун мектептин программасына киргизилиш керек деп. Мүмкүн бунун дагы бир кененирээк айтылып, көтөрүлүп калса, чындыгында эле балдар үйрөнгүсү келип, ошону билгиси келип, мүмкүн бүгүн ушу жардамдын жоктугунан, мугалимдин жоктугунан үйрөнө албай жатышкан дагы урпактарыбыз бардыр. Ушу мектеп программасына киргизүү боюнча сиздин жеке пикириңиз кандай? Бул эми чоң, бул биздин идеябыз, ошону ишке ашырганга азыр кадамдарыбызды баштадык. Буга чейин ачыгын айтканда көп иштер жасалды да, көп кээде күнү түнү иштеген убактар болду. Ушу шахматты ушу деңгээлге көтөрөлү, улуттук кызыкчылыктын деңгээлине көтөрөлү деп. Анан ошо меморандум негизинде мен айта кетейин, ошо эмнеге Армения баштаганда бул атайын лабораториялар түзүлгөн. Ушу шахмат сабак катары кирген класстар менен жөнөкөй класстардын айырмасы. Ошол эле сабак боюнча жетишкендиктер балдар. Ошонун психологиясы, эс тутуму, логикасы, стратегия, масштабтуу ойлонуусу, ошонун баары бүт көрсөтүлгөн. Ошону далилдеп, негиздеп, анан коомго, мамлекеттин деңгээлине чыгарган. Анан ушу эрктүү чечим менен ушу Серж Саркисян деген ушу шахмат федерациясынын президенти, алдагы биринчи шахмат федерациясынын президенти болуп шайланып, андан кийин мамлекеттин президенти болуп шайланган киши. Ошол анан ушу эрктүү чечим менен ошондой киргизилген. Мен ойлойм, бул азыркы биз барып, Кудай буйрса, окуган эмес, өзүбүз көзүбүз менен көрүп, далилдеп, анан ушу биздин өкмөтүбүзгө, коомубузга жакшынакай көрсөтүп берсек, бул да чоң. Аны сиз туура айттыңыз, биздин эң негизги багытыбыз бул дубандар, айылдар. Аламга жол айылдан башталат дейт. Бишкекке Кудай буйрса ушу түптөп бердик, ал өзүнөн өзү азыр таркалып өзүнөн өзү өнүгө баштады. Биз шарт түзүп бердик. Анан айылдарга чыгыш ошо эң негизги мектеп аркылуу чыкса эң жөнөкөй да. Бизде шахматта эми Кудайга шүгүр мындай көп деле каражат кереги жок экен. Негизги маселе бул педагогика, мугалимдер маселеси. Ошону Кудай буйрса чечип алсак, айылдарда эми негизи улуттук максат, мен ойлойм, ушу биздин балдарыбыз мындай ойлонгон, акылман балдар болсо, жанагы мурда эми заман бүтүп баратат, бир муштум менен же доллар менен чечем деген мындай замандын кичине чеги келатат деп ойлойм. Кудай буйрса, Кудайга шүгүр, азыр ошол акылман, ойлонгон адамдар, стратег адамдар ушундай келатат да. Мен ойлойм, ошону биздин масштабтуу салымыбыз ошол жактан болуш керек да. Анан бул эми чоң кыялыбыз, чоң максатыбыз. Кудай буйрса, сиздер менен чогуу, коомубуз менен чогуу ишке ашырат деген ойдомун. Бизде да бир маалымат бар. Бул Сибат бүгүнкү күндө Сапат окуу жайынан бир топ балдар ушу шахмат боюнча барып, жогорку бир жеңиштерге жетишип келген боюнча биз жакында бир атайын сюжет жасадык эле. Бул мектеп сиздердин федерацияга карайбы, же алар өздөрүнчө барып, өздөрүндө бир чектелген карамагы менен барып ойноп келишеби? Эми ачыгын айтып коеюн, биз баштаганда ушу 2013 алганда шахмат федерациясын банкроттук состояниене алдык. Акыбал ушундай банкрот экен, счеттордун баары жабык. Шахмат отделениясы 10 жыл мурда жабылыптыр. Сырткы карыздар бар экен. Региондорго, дубандарыбызга мындай экинчи сорттогу мамиле кылып атышыптыр. Ошонун баарын түздөп, мындай бир багыт берип, адилеттүү система курганга аракет кылдык. Мен ойлойм, ушу жалпы ата-энелердин, мугалимдердин, жалпы шахмат коомчулугунун негизинде ушундай бир жыйынтыкка келип атабыз азыркы учурда. Анан ошол учурдан баштап ушу биз ар бирөөнү жөн койдук. Шахматты өнүктүрүүгө ачкыла депчи. Азыр ушу меморандум негизинде баарын мындай аккредитация кылып туруп биз системага келтиребиз. Убакыт келди. Сапат жөнүндө айта кетсек, бул Сапат биз эң чоң бир жакын өнөктөшүбүз десек болот. Жакын арада ушу Ала Тоо университетинде ошо биздин чемпионатыбыз жана 530 бала ойногон чемпионат ошол жакта өттү. Жакшы деңгээлде биздин өнөктөшүбүз дайыма жардамдашып турат, дайыма колдошуп турабыз бири-бирибизди. Аякта дагы шахматка абдан чоң көңүл буруп жатат. Сапаттын балдары
бул 2-3 жылдан бери жакшы көрсөткүчтөр көрсөтүп келатат деп айтсам жаңылбайм. Өзүнчө команда кылып да барышат, биздин чемпионаттарга да катышат ушул Сапаттын окуучулары. Анан Сапаттын ичинде ошо мугалимдерге арналган ошо Сапатка тиешелүү. Бирок албетте бир шахматка тиешелүү болгон биздин федерация менен чогуу барыктыгыбыз бирдикте элесиңер, мындан келди Сапат окуу жайынын балдарын алып келген ийгиликтери сиздердин эле федерациянын ийгилиги болуп эсептелет. Мамлекеттин ийгилиги. Маегиңизге чоң рахмат. Бүгүн ушу шахмат жөнүндө сөз кылдык. Жогоруда муну мектептин программасына киргизиш керек деген нерсеге мен да кошулам. Анткени бүгүнкү күндө балдар көбүнчө компьютер менен алектенишип, биз ошондой жеке ой жүгүртүү сезимдерден кичине алыстап бара жаткандайбыз. Маегиңизге чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Ийгилик, жалпы жамаатыңызга чоң ийгилик. Кудай таалам колдосун сиздерди. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Кыргыз Республикасынын шахмат федерациясынын президенти Милан Турпанов келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.